Бүгін 13 октябрь. Эфирде жаңылықтардың түшкі топтому. Қызматыңыздарда мен Асель Болотбекова болмақчымын. Өлкө боюнча коронавирус катталган учурлар күн санап көбөйүүдө. Кыргызстанда коронавируска кабылгандардын жалпы саны 49871-ге жетти. Бириккен Улуттар уюму жана Евро биримдик президент Сооронбай Жээнбековду өлкөдө жалгыз конституциялык бийлик жана легитимдүү институт катары тааныйт. Атамекен саясий партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Текебаев депутаттыкка кайтып келиши мүмкүн. Ага жогорку кеңештин 6-чакырылышындагы Атамекен фракциясынын мүчөсү Садык Шер өз орунун бошотуп берүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныша аласыздар. Республикалык штабтын маалыматы боюнча өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны жалпысынан алганда 49871-ге жетти. Өткөн суткада 343 адамдан COVID-19 табылды. Коронавирус жуктурган жаңы учурлар Бишкекте 81, Ош шаарында 18, Ош облусунда 46, Баткен облусунда 83, Жалал-Абад жергесинде 77, Нарын облусунда жана Талас аймагында катталган жок, ал эми Чүй өрөөнүндө 21. Жана Ысык көл облусунда 17 адам катталды. Азыркы тапта 1776 бейтап стационарларда, ал эми 1833 киши амбулатордук шартта дарыланып жатканы маалым болду. Тилекке каршы өткөн суткада 2 өлүм катталды. Ошону менен COVID-19 өлкөдө 1092 адамдын өмүрүн алды. Бириккен Улуттар уюму жана Евро биримдик президент Сооронбай Жээнбековду өлкөдөгү жалгыз конституциялык бийлик жана легитимдүү институт катары тааныйт. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековдун жана президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковдун экинчи тараптар менен сүйлөшүүлөрүндө белгилүү болду. Бириккен Улуттар уюму өлкөдөгү саясий кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө сала турган жалгыз адам Кыргызстандын легитимдүү президенти Сооронбай Жээнбеков экенин баса белгилеген. Ошондой эле ал өлкөдөгү конституциялык бийликтин жалгыз өкүлү экенин да кошумчалады. Ал эми Евро биримдиктин эл аралык иштер боюнча жогорку комиссары Жазель Барелдин Жээнбековдо учурдагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн жетиштүү сандагы күчтөр бар деп эсептейт. Бардык саясий күчтөрдүн, күчтүү жарандык коомдун жана жаштардын колдоосу менен Сооронбай Жээнбеков өлкөнү кризистен алып чыга алат деген үмүтүн арткан. Мындан сырткары эки тарап тең Кыргызстанга жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну, анын ичинде Кыргызстандагы парламенттик шайлоону кайрадан өткөрүүгө даярдыгын билдирди. Жогорку кеңештин 6-чакырылышындагы Атамекен фракциясынын мүчөсү Садык Шер депутаттык мандатынан баш тартты. Саясатчы бул кадамын мандатын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка берүү максаты менен түшүндүрдү. Аталган фракциянын мүчөсү Садык Шернияз өз сөзүндө: "Мен өзүмдүн ордумду бошотуп, аны лидерибизге берүүнү туура көрдүм. Анткени бүгүнкү күнү парламент Өмүрбек Текебаев сыяктуу күчтүү саясатчыга муктаж" деп билдирген. БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматованын айтымында Садык Шердин арызын Боршайком эртең 13 октябрь күнү карайт. 5-9 октябрдагы Бишкектеги массалык башаламандыктарга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында 10 октябрда кармалган Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбеков 2 айга камакка алынды. Темирлан Султанбековдун адвокаты Чынара Жакыпбекованын билдиргени боюнча, жаш саясатчыга 5-9 октябрдагы массалык башаламандыкты уюштуруучу катары айып тагылган. Адвокат сот чечиминин үстүнөн кийинки инстанцияга даттанаарын айтты. Жана ички иштер министринин мурдагы орунбасары Курсан Асанов 10 декабрга чейин камакка алынышты. Чечимге ылайык Курсан Асанов УКМКнын тергөө абагында, калгандары Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалышат. Бишкек жылуулук электр борборунун реконструкциялоодо коррупциялык иштерге айыпталып камалган мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев ден соолугу начарлап улуттук кардиология жана терапия борборуна жатат. Ал 11 октябрда өз ыктыяры менен номер 47 абакка келген. Бирок жүрөгү ооруп, өзүн жаман сезгендиктен ооруканага жаткырылган болчу. Учурда аны конвойлор кайтарып турат.
Аны менен катар парламенттин экс-депутаты Райкан Төлөгөнов, Айбек Калиев жана УКМКнын 9-чу кызматынын мурдагы башчысы Дамир Мусакеев жаза өтөө мекемесине өз ыктыярлары менен кайтып келишкен. Жана ошондой эле 6 октябрга караган түнү соттун мыйзамсыз чечими менен камактан бошотулган мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кармалып, 12 октябрда тергөө абагына кайтарылды. Ош шаардык сотунун чечими менен Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов 1 айга камакка алынды. Маалыматка караганда, Ош шаардык сотунун чечимине ылайык Тилек Матраимов 9-ноябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ош облустук башкармалыгынын тергөө абагында камакта болушу керек. Прокуратура анын бөгөт чарасын жазык кодексинин 358-беренесинин негизинде аныктап берүүнү жана 1 айга камакка алууну соттон өтүнгөн. Ал эми сот аны канааттандырган. Эске салсак, Тилек Матраимов жана анын туугандары жан сакчысы 6 октябрда Өзбекстандын чек арасынан өтүүгө аракет кылып жаткан жеринен кармалып, 9 октябрда Өзбекстандын чек ара кызматы аларды Кыргызстандын күч түзүмдөрүнө өткөрүп бергени маалым болгон. 2020 жылдын 12 октябрынан баштап түнкү пландалган бардык каттамдар ырааттама боюнча аткарылат. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз катчылыгы билдирет. Бишкек шаарынын комендантынын буйрутмасы менен 12 октябрь күнү саат 22:00дөн таңкы 5:00га чейинки коменданттык саат киргизилгендигине байланыштуу жүргүнчүлөр билеттерди жана паспорттор менен өткөрүлөт. Ал эми авиа ишканалардын кызматкерлери кызмат күбөлүгү жана паспорттор менен өткөрүлмөкчү. Бул абалга байланыштуу жүргүнчүлөрдү Манас аэропортуна убагында келүүнү суранышат. Ордо каланын коменданты Алмаз Оразалиевдин билдиргени боюнча Бишкекте кечки саат 6-дан кийин спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынды. Алмаз Оразалиев муниципалдык кызматтардан соода борборлоруна, дүкөндөргө көзөмөл жүргүзүүнү суранды. Белгилей кетсек, кечки саат 10-дон таңкы 5-ке чейин коменданттык саат жарыяланып, өзгөчө абал тартиби 19 октябрга чейин уланмакчы. Дүйнөнүн жана Кыргызстандын жаңылыктары менен биздин 2020 чекит кежи сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк тааныша аласыздар. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.